Kүйөөм менен сиңдимдин күйөөсү бажалар, күйөөм менен сиңдимдин күйөөсү бажалар экөө биригип алып, кайын энесин апамды ушактап, ар түрдүү аттарды коюп шылдыңдашат. Мен угуп алып жаман болом. Эч кимге айта албайм, уруш чыгып кетет да. Ортодо 5 балабыз бар. Сөз баштап айтсам ажырашып кетебиз деп корком. Мен сиздин акыл насаатыңызга муктаж болуп турам. Тим коюңуз, маани бербеңиз. Кудайым бар, Кудайым баарын көрүп билип турат. Кудайым бардыгын жаздырып турат периштелерге. Ага кыжаалат болбоңуз. Эгерде сизге каттуу айтпаган болсо, укпаганга аракет кылыңыз. Анан айтыңыз, бир жолу мен кишини угуп калдым, апам жамандаганын ал туура эмес деп айтып коюңуз, болду. Андан кийин каттуу айтып эрегишип, сен айтсаң мен айтам, сен апаңа мен жаман дештин кереги жок. Периштелер бардыгын жазып турат. Ошол адамдын күнөөсүн көтөрүп атат, апаңызды күнөөдөн кетирип атат. Бир адамды илгери бирөө урматтуу бир туугандар бир адамды гыйбат кылган экен, бир аалымды башка бирөө гыйбат кылганда, ошол адамга бир табак тамак-аш ындай бир таттууларды берип жибериптир. Эмне десе, рахмат, менин күнөөлөрүм бар, ошо күнөөлөрүм баарын жууп кетиргенге жардам бердиң, рахмат. Ошон үчүн сиз күйөөңүз менен жанагы күйөө балаңызга келгенде ичиңизден ыраазычылык билдирип, таттуу табакты жасап бериңиз. Анткени булар апаңыздын күнөөсүн кечирип, апаңыздын бейишке чыгышына себеп болуп атат. Ошого сүйүнүңүз. Көрдүңүзбү? Ар кандай жаман нерседен жакшыны көрө билүү мусулмандын ооматы. Жолдошум экөөбүз 10 жыл балалуу болбой жашадык. Анан